атым Байкулова Кенже Абдылдайына. Ушул жерде соода кылганыма 9 жыл болду. 9 жылдан бери соода кылам. Анан ушундай абал биринчи жолу болду. Базар биринчи жолу 2 айга жабылды. Буларды 950дөн сатчыбыз, өздөрү эле кымбат болчу. Азыр 800 десек дагы эч ким карабай эле буларды. Элде чынында эле акча жок азыркы учурда. Директор өзү лично айткан, аренда земельный налог төлөбөйсүңөр депчи. Андан сырткарыда арендада турабыз да, бул жакта ижарага алабыз. Анан аны деле хозяйкам түшүнүп, ээси, бияктын контейнердин ээси түшүнүп эле арендасын токтотуп берди. Азыр даже бул ижарабызды актабай эле кетип атабыз. Арендабызды не то что өзүбүзгө заработок эмес, арендабызды актабай атабыз. Бир жумада келет деген товар уже мына 2 айдан бери келбей жатат. Казактар деле азыр бизден албай калды. Биздики ички рынок эле алат да бизденчи, в основном биздин өзүбүздүн кыргызстандыктар эле. Азыр эми элдер кризисте болду, элдин акчасы жок. Азыр эми 1-2 ай иштешсе элдерден акча болот, анан биздин соодабыз болот. Баягы адамдын баары эле бири-биринен зависит этет да. Элде акча болсо бизде соода жакшы болот. Болсо мындай бош калды, бүт баары тең, пока Кытайдан товар келбей эле, тигил астындагы эле товарларыбыз бүт эле. Анан азыр эми бир аз соода кылыш үчүн өзүбүздүн болгон товарыбызды да өзүнүн баасынан ылдый сатканга мажбур болуп атабыз азыркы учурда, кризиске байланыштуу. Соодада жүргөн кишиники ошондой эле болот. Бирде плюс болот, бирде минус болот. Себеби кризис болот. Кризис эмес учурда деле болуп калат. В основном ошондой. А бирок эми билбейм, үмүттөмүн, сатам деген эле үмүттө болуп атам. Өтөт баары, сатам деген эле.